жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жазышыптыр. Алардын арасында дагы ошо менин баракчамды дагы отметка кылышыптыр. Өзү негизи биз комиссия түзөбүз деген жогорку кеңештин депутаттарынын атынан мындай сунуш болгон эмес. Эсептесеңиз, бул жакта 2,5 миллион сомдук дарыга миллион долларлык дары болуп атса, ана ошо 30 баланын арасында бизинге чогулткан камзанын кирбейт экен. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү, бүгүн биз студиянын коногу менен коомдо актуалдуу болуп жаткан онкологиялык дартка чалдыккан балдарды дарылоо шарттары, өзгөчөлүктөрү жана ошондой эле камкордуктар боюнча маек курсакпы деп турабыз. Бизде конокто жогорку кеңештин депутаты, социалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Аида Исатбек кызы. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Саламатсыздарбы. 17 мартта социалдык саясат боюнча комитет мына ушул маселени отурумда талкуулады. Анда бир катар сунуш пикирлер айтылды. Ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы угулду. Бирок көпчүлүк депутаттар маалыматка канааттанган жок да. Эмне себеп болду? Туура айтасыздар. Өзү негизи өзүңүздөр көргөндөй, комитеттин жыйынында онкологиянын улуттук онкологиянын ишмердүүлүгү боюнча күн тартибинде маселе каралган. Ошого байланыштуу биздин ошо комитеттин мүчөсү Советбек мырза бүгүнкү күндө аябай ошо соц тармактарда аябай актуалдуу болуп резонанс жараткан ошо камзага дарылоосу үчүн акча чогулуп жаткан маселени көтөрүп чыкты. Эмне себептен бул дары мынча кымбат, анан чындап эле ошо дарыга ошончо каражат кетип атканын, ошо дарыны алгандан кийин ошо балага таасир бербейби, ошого жардам береби деген маселе көтөрүлгөндө, тилекке каршы саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү мына так анан дана жооп бере алышкан жок. Анан ошондон улам депутаттардын арасында нааразычылык болду да. Өзүңүз жакшы билсеңиз керек, азыр ошол сыма менен ооруган балдарга карата бүткүл өлкө боюнча каражат чогултуу өнөктүгү жүрүп атпайбы? Бул азыр өзүңүз айтып өткөндөй комитетте дагы бул талкуу болду, кечээ бир топ талкуулар жаратты. Азыр коомдо ушул дартка кабылган балдарды дарылоодогу жана колдонулчу вакцинанын баасы боюнча бир эки ача пикир жаралды да. Бул багытта кандай? Көчкү жогорку кеңештин жыйынында көтөрүлгөнгө чейин мен ойлойм, бул ошо биздин коомчулукта биздин жарандардын көп деле маалыматы болгон эмес. Чындап эле бул эмне деген дары, эмне себептен бул дары мынчалык аябай кымбат турат деп, анан өзү негизи эле бул СМА деген эмне дегенчи. Бүгүнкү күндө биздин өлкөбүздө 30 бала ушундай диагноз менен катталган экен. Ана ошо 30 баланын арасында бизинге чогулткан камзанын кирбейт экен. Анан ал жардам бербегенине байланыштуу ошентип фонд түзүшүп, кыргыз элибизге мынакей кайрылышып, ошо акчаны, каражатты чогултканга муктаж болушкан да. Тиги вакцинанын баалары боюнча дагы эки ача пикирлер болуп атпайбы? Бириси жогору, бириси ылдый деген. Кыргыз фармациянын өкүлү айтып кетти да, өзү негизи Риздиплам деген дары бар. Ал деле ошо зоолгезмадан эч кем калбайт, ошондой эле жары эффективдүү болот дегенде, анан албетте аябай чоң суроо пайда болот да. Эсептесеңиз, бул жакта 2,5 миллион сомдук дарыга миллион долларлык дары болуп атса, бул 5,000 долларлык дарыны алып дарыланса болот эле го деп, анан кандай десем, наоборот, ошо коомчулуктун арасында ошо ооруп аткан балдардын ата-энесине нааразычылык пайда болгондой пайда болуп атат да. Ошол маалыматтан улам жана каражат чогултуп аткан бал тиги өнөктүк дагы бир аз бир солгундай түшкөндөй болду деп кайрылып атышпайбы социалдык тармактарда? Атүгүл депутаттар дагы керек болсо аралашсын деген да пикирлерди айтты. Туура айтасыз, мынакей көчкү жыйындан кийин эле кечинде ошо биздин активист жарандар, акча чогултуп аткан жарандар, ошо фондду түптөгөн жигиттер жалпы эле жогорку кеңештин депутаттарына кайрылуу жазышыптыр. Алардын арасында дагы ошо менин баракчамды дагы отметка кылышыптыр. Ал жакта алар кайрылып атат да, мынакей биз ошо элден чогулткан акчаны эч жака биз кетире элекпиз, колдоно элекпиз. Элдин арасындагы бул элдин акчасы болгондон кийин элдин арасында нааразычылык болбостуктан келиңиздер ошо комиссия түзөлүп, ошо комиссияда да сиздер да мүчө болуп бериңиздер деп кайрылышыптыр. Анан мен жеке өзүмдүн атыман алар менен байланышка чыгып, соц баракчаларына жаздым. Биз деген жогорку кеңеш депутатыбыз. Биз андайга, мен жеке өзүм айтканда, мен андайга аралашпаймын, аралаша албайм дагы. Анан комиссия түзсөңүздөр, бул ошол өзүңүздөр жанакы жарандык ошо чогултуп аткан адамдардын арасынан активисттерден кылып кылсаңыздар туура болот го деп.
тиги пикирлерди да жазып атышпайбы? Жогорку элден чогулган акча, элдин акчасына жогорку кеңештин депутаттарынын кандай тиешеси бар? Эмнеге комиссия түзүп келишет депчи? Өзү негизи биз комиссия түзөбүз деген жогорку кеңештин депутаттардын атынан мындай сунуш болгон эмес. Буну болгону ошол жанагы активисттер өздөрү сунуш кылыштыр. Бирок кайрадан караса, көчө ал видеону өчүрүп коюштур да. Балким алар өздөрү да ошо туура көрүштү го, бул чындап эле жогорку кеңештин депутаттарына аралашуунун кереги деле жок го деп. Мындай сунуштар бар экен, балким ошол дарыны өндүргөн мамлекет менен биздин өлкө Кыргызстан түзмө-түз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, балким мамлекеттик деңгээлде бир дарылоо жагына көңүл бурса болбойбу деп. Бул өзү Золгезма деген дары болсо Швейцариядан изилделип, иштелип чыккан дары экен. Бүгүнкү күндө маалыматыбыз боюнча ошо Россияда дагы бул иштеп атышыптыр, бирок так дана иштелип чыкты деп аныкталган жок экен да. Туура айтасыңар, балким биздин өлкөбүз дагы баягы двусторонний встреча кылып бир макулдашууга келсе болоттур, бирок мен ойлойм бул дарынын изилдеп орусча айтканда разработкасына абдан көп каражат кылат экен. Анан мен ойлойм бул деген азыркы учурда чынын айтканда азыркы учурда боло турган иш эмес го дейм. Деги эле ошо онкологиялык жактан жабыркаган балдарды дарылоо боюнча азыр өлкөдө кандай абал? Сиз буну байма-бай жана жыйындарда да көтөрүп келатпайсызбы? Мынакей азырда мен силерге аларында статистиканы карап чыктым. 23-жылдан 24-жылга карата 6100 биздин жаран ушул ооруга чабылса, ошонун жартысы эле почти 3,5 каза болуптур да. Бул 23-24-жыл. 25-жыл буга 24-кө караганда бийигирээк болот, көбүрөөк көрсөтөт да. Бул дагы болсо ошол биз өзү негизи бул оору менен күрөшпөй, өзү негизи бул оору эмнеден пайда болуп атат? Буну алдын ала алышыбыз керек да. Эмне себептен биздин ымырткайлар ушундай ооруга чабылып атат дейбиз да. Урматтуу Аида Исатбек кызы, бүгүн студиябызга келип, актуалдуу маселе боюнча маек курганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Урматтуу көрүүчү, ушул жана башка маалыматтарды жогорку кеңештин расмий кеңешкечи сайтынан, ошондой эле социалдык баракчалардан дагы таанышсаңыздар болот. Аман туруңуздар.